Все, короче, Танол. Tanol. Ey, Ivan, Tanol, meni nomimdan gaplashganing yo'q. Tepib yuboraman oyog'ing bilan. Meni nomimdan zachем sen gaplashasan, ey, Ivan? Мына көргөнүңүздөрдөй эле ушул кыздар коомчулукта ушунчалык эркектердин назарын тартууда. Ушундай кыздардын айынан сел, апат, толкун, ушуга окшогон нерселердин бардыгы болууда деген ой келет. Албетте, кыямат кайым жакындаганда адамдардын пейили тарып, мага гана болсун деп калып жашап калышат. Ошондой эле адамдардын ушунчалык кедей адамдардын бардыгы бай болуп чыга келет деген дагы туура. Бул кайсы кылымда, кайсыл күнү болорун бир гана Аллах Таала гана билет. Албетте, ушул видеоролик көпчүлүк адамдарга жетип баруусу үчүн албетте лайкыңызды аябаңыз. Жана каналыбызда эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону басып кетиңиздер. Ушундай кыздардын эмне үчүн чыгып жаткандыгынын себеби, биринчи себеби бул TikTok тармагында. TikTok тармагында ушундай кыздар тезирээк көтөрүлүү үчүн жана просмотр алып тезирээк подписчик жыйноо үчүн деген өздөрүнүн принциби бар. Ушундай гана жолго барып өздөрү ушундай киреше табышат. Албетте буга мен эч кандай тежем жок болгону, алар жакшы жактары менен чыкса, мисалга оронуп дегендей бардыгы коомчулуктун адамдардын эң айрыкча эркектердин назарын бурбаш керек биринчи очередде. Жана ошондой эле алар өздөрүнүн ошол принцибин, өзүнүн бир кыла турган бир жакшы темасы менен чыкса, албетте колдойт элек. Бул коомчулуктун өзүнүн ою болуп жатат. Сиздердин оюңуздар кандай? Каналдын эң ылдыйкы бөлүмүндө, комментарий бөлүмүндө жазып калтырып коюңуздар. Жана ошондой эле ушул видеороликти көпчүлүк адамдарга таратып коюңуздар деген менин сиздерге болгон суранычым бар эле. Албетте суранып кетем, ушул видеороликти көп эле адамдарга таратып койсоңуздар абдан жакшы болот эле. Ал эми азыркы темабызга токтоло турган болсок, Өзбекстанда кече эле айта кеттим, мен TikTok жабылды дедим. TikTok жабылгандан бери алар айтып жатышат, блогерлери, башка адамдары, биз ушунчалык жыргап калдык, TikTok жабылды, Instagram жапса деле аябай жыргайт элек, жакшы болот эле деген ойлорун өздөрү айтып атышат. Instagram деле жапсак ушундай жаман нерселер көп берет депчи. Ал эми YouTube тармагына келе турган болсо, YouTube тармагында мындай бузуку нерселерди анча көрсөтпөйт. Ошондуктан YouTube тармагын өчүрбөй койгон жакшы деп өздөрүнүн оюн билдиришти. Instagram менен TikTok тармагын аябай катуу талап коюшту, ушул экөө өчсө жакшы болот деп. Ал эми азыр ошол Өзбекстанда TikTok тармагы өчкөнүнө аябай сүйүнүп жатышкандыгын билдиришүүдө. Биздин Кыргызстанда дагы ушул TikTok тармагы өссө, жана ошондой эле ошол TikTok'тогу бардык платформа, контент, ушундай уяттуу нерселер, адамдардын психологиясын бузган нерселерди ушул TikTok чыгарып атат. Ушул тармакты биздин Кыргызстанда деле өссө колдойбуз деп бардык эле адамдар Кыргызстанда айтып жатышат. Эгерде сиз колдобойм деп жазсаңыз, комментарийге жазып коюңуз. Мен TikTok өчпөсүн, калсын десеңиз, анан өчсүн, TikTok жабылсын десеңиздер, албетте видеого лайк басып, ушул видеоролик көпчүлүк адамдарга жетип барып, коомчулукта кызуу талкууга алынып, жабылып кетишине TikTok тармагынын сиз дагы салымыңызды кошуп кетиңиз. Албетте видеону таратасыз деген үмүттөмүн. Азыр видеоролигимди ушуну менен жыйынтыктаймын. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздөн амандашканча калыңыздар.